Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 16 июнь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын чыгыш тарабы, район Восток 5 жакта жүргөм туғандар. Ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Азыр биринчи болуп баруу жолун сиздерге түшүндүрөйүн. Мен турган жер Таллинский переулок жана Алматин көчөсүнүн кесилишинде турам. Чүй көчөсүнөн бир көчө түндүк тарапта, ылдыйраак тарапта турам тугандар. Сатылуучу ушул Таллинский Алматин көчөсүнөн батышты карай 140 метр басып барганда Таллинский 19-чу даректе жайгашкан тугандар. Ушул жакка бара бересиздер. Анан бул жакта Аламедин базарына түз чыгып кетсеңиздер, Мадина базарына деле жакын болуп калат. Аламедин Мадина базарына жакын калат жана Чүй көчөсүнө чыгып түз батышты карай барсаңыздар, сумга деле анча алыс эмес жерде жайгашкан. Көптөгөн маршруткалар бул жерден өтүшөт тугандар. Бишкектин көптөгөн буруштарына. Көпчүлүгүңүздөр эле билсеңиздер керек. Жана дагы эмнелер бул жерге жакын тугандар, ошолорду да өзүңүздөр комментарийге жазып кетиңиздер. Үй алуучу үчүн ал чоң жардам болот тугандар. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым, сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү, көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган жана көрүп турганыңыздардай забор менен көчө тараптан тосулуп тур тугандар. Жана айткандай эле Алматин көчөсүнөн бул жерге чейин 140 метр аралык бар экен. Яндекс карта көргөзсө ушинтип кадамдап санагам жок ал жөнүндө. Анан мектептер жакын жерде бар экен тугандар. Жана видеонун башында айткандай эле Мадина базары, Аламедин базары деле жакын жерде болуп калат. Садик бар. Азыр короосуна киргенде калган маалыматтарды берейин тугандар. Мынакей бул короосунун көрүнүшү. Бuyakta газ бар тугандар, суу бар, свет бар экен. Канализация деле бул жерге чейин келиптир. Бул жакка чейин азыр дагы казып аткан учуру экен. Азыркы учурда канализациянын суусу бул жактагы септикке куюлат тугандар. Жердин аянты 3 соток, документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт бар жана үй толуктуу эле кирпич менен бүтүрүлгөн, 54 квадрат метр. Андан ары бул үйдүн арты тарабы. Көрүп турганыңыздардай бош жер бар экен. Анан воротуна кирсеңиздер, бул жакка 1-2 машина экенен эле баткандай жер бар. Бул жер деле стояшка болгон. А бул үйдүн батыш тараптан көрүнүшү. Андан ары алды тарабына үй ээси жаңы үйгө расчет алып фундамент куюптур. Ал фундаменттин узун турасы 10го жети экен тугандар. Ички тарабын арматура батыштап, өзүм үчүн сапаттуу кылып куйган дейт тугандар. Мынакей. Кааласаңыздар бул жерге өзүңүз үчүн үй же кааласаңыздар квартиранттар үчүн үй салсаңыздар деп болот. Себеп Аламедин базар жакын болгонуна байланыштуу бул жакта көпчүлүк эле туугандар квартира бизнеси менен ишкердик кылат экен тугандар. Ушундай көрүнүштө азыр сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып калган маалыматтарды берем тугандар. Документтер боюнча айттым окшойт да, кызыл китеп, техпаспорт бар тугандар. Мынакей бул үйдүн негизги кирүүчү эшиги мына ушундай темир эшик орнотулган. Тепкичтер мынакей бул жактан деле чыксаңыздар болот экен, бул жактан деле чыксаңыздар болот экен. Түз киргенде ондай кухня бар тугандар. Мынакей дуалдары, обой. Бул жакта 2 чоң пластик терезе орнотулуптур тугандар. Ички тарабынан кайнатылып суу чыгарылган. Мынакей, мына ушундай көрүнүштө потолок пластик экен жана отопление бар деп айтпаптырмын. Отопление бар экен үйдө тугандар, газовый котел менен иштейт. Ушундай көрүнүштө. Анан ушул эле жерден сол тарапка кирсек, бул жерде мондай бир холл. Потолок гипсокартон, дуалдар обой экен, пол ламинат тугандар. Андан ары ушул жерден дагы түз өтсөк, бир зал бар экен. Мынакей. Түштүк тараптан 2 терезе орнотулган, отоплениянын батареялары деле бар, пол ламинат, потолок пластика тугандар. Мынакей. Көрүп турганыңыздардай. Андан ары эми бул жакта санузел тугандар. Мынакей. Чоң экен. Бул жакта төрүндө душевой кабина орнотулган. Суусу Аристон менен чыгат. Ички тарабына раковина орнотулуп суу чыгарылыптыр жана унитаз деле ушул жакта.
Бұл жақта мен ойымша ваннаға жай қалтырылған ұқсайды. Ушундай чоң санузел екен. Потолок пластика, батыш тараптан форточкалар орнатылған, пол жана дуалдары кафель. Ушундай көрүнүштү. Эми коросуна чыгып калган маалыматтарды берейин туугандар. Мен үйдүн кайра эле коросундамын туугандар. Эми бул жактарды көргөзөйүн бир чекеден. Жанакы узун туурасы онго жети болгон фундамент. Азыркы учурда 2 бөлмөгө расчет алынган. Негизи бүтүрсөңүздөр калсаңыздар ортосунан бөлүп алсаңыздар деле болот. Анан бул жакта үйдүн тышкарагында туалет бар туугандар. Бул түндүк тараптагы чек арасы үйдүн. Окей. Мына ушундай көрүнүштө бул үйдүн түндүк тараптан көрүнүшү туугандар. Бул жактан Восток 5-тин жанакы 5 этаж болуп калат болчу, Восток 5-тин жанакы үйлөрү бул жерден көрүнүп турат. Көп кабаттуу үйлөрү бул жерден көрүнүп турат. Эми бир эле баасы калды окшойт туугандар. Бул үйдүн баасы 47 000 доллар сурап атыптыр үй ээси. Сүйлөшүү болот туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Ээсинин номерин экранга калтырам. Сүйлөшүүлөр болот. Негизги маалыматтарды дагы бир эскерте кетейин. Жердин аянты 3 соток, документтер боюнча кызыл китеп, тек паспорт бар, суу, свет бар, газ бар, анда канализация деле келип эле калыптыр бул жерге чейин. Майдина базары, Аламидин базарлары жакын жерде жайгашкан. Район Восток 5 туугандар. Алмайтинка көчөсүнүн батыш тарабы, Таллинский переулок. Анда эмес менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.